Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, Алла Таалам кирип келген Орозо айыны бизге берекелүү кылсын. Бүгүн сиздер менен мен Ташматов Санжарбек Ыйык Рамазан 2026 деген берүүбүздү кайрадан баштадык. Бүгүн биринчи күн. Алла Таалам баарыбызды ушул Орозо айында жакшы ибадаттарга жетишкенге, көптөгөн соопторду алганга Алла Таалам өзү товфук берсин, жардам берсин деп Алла Тааладан сурап, бүгүнкү эфирибизди баштайбыз. Бүгүнкү эфирибизде ушул Орозо туурасында суроолор болгон болсо, ошол суроолорго мүмкүн болушунча жооп бергенге аракет кылабыз. Өзгөчө биз жанагы бардык эле фыкый болот же болбойт деген маселелер эмес. Себеби ал туурасында көптөгөн устаздар айтып жатышат. Фыкый маселелер боюнча биздин бүгүнкү күндөгү айтайын деген маселе тарбиялык жагынан, үй бүлөлүк жагынан, Орозо айында үй бүлө кандай болуш керек, тарбиялык жагы кандай болуш керек, руханий жагы кандай болуш керек, иманга кандай көңүл бурушубуз керек, ушул жактарына өзгөчө басым кылабыз деп турабыз. Эгерде сиздерде ушул туурасында суроо болсо, биздин азыр ушул жерде жазылган WhatsApp номурга сурооңуздарды берсеңиздер болот. Андан да биринчи биз 2 күндөн бери кече Орозо башталды дегенден бери болуп аткан маселеге токтолуп кетишибиз керек. Орозо башталды, башталбады деген маселегечи. Шариатта ошол Орозо башталганда ай көрүлүп, андан кийин ошол Орозо кармалып башталат. Анан ошол жерде фыкый талаш маселе бар. Эгерде бир жерде ай көрүлгөн болсо, ошол бардык жердеги дүйнө жүзүндөгү мусулмандар көрүш керекпи же ошол жердеги эле адамдардын өзүнө эле Орозо кармаш важип болобу деген алымдардын арасында илгертен талаш маселе бар. Анан ошону мурун белгилеп койсо эмне болот? Же болбосо аны мурун белгилебестен ошол күндү күтүп туруп, Орозо айды карап, ошол бир күнгө карап, ошол бир күн мурун же эрте деп айды көз менен көрүп, ошол точносын билгенден кийин анан башташ керек деген маселе бар. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, негизги бул жерде айта турган маселе алымдардын арасында фыкый талаш маселе болгондуктан Орто Азиядагылар, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, ошол түрк тилдүүлөр келишим кылып, ошол Орозону кайсыл убакта баштайбыз дешип келишим кылып, бирок кече Саудияда ай көрүлдү деп башталып калды ал жакта. Ошондуктан бул маселеге ошол жана башында айткандай фыкый талаш маселе катары карашыбыз керек. Эң биринчи жалпы коомчулук, муфтият эгерде ошол алымдар кеңеши кандай бир чечимге келип, фыкый маселе болгондуктан кайсы бир сөздү же кайсы бир фыкый маселени тандашы мүмкүн. Ошондуктан алымдар бир маселени тандап, ушул Кыргызстанда билимдик болсун, же болбосо Мутазадагы билимдик туурасында сөз болуп, ошол алымдардын бир сөзүнө тандаган болсо, ал ошол маселени динден чыгып кеткен деңгээлде же болбосо бир өтө чоң күнөө иш болуп кеткен деңгээлде карабастан, балким ошол фыкый талаш маселе катары карашыбыз керек. Анан бул жерде ошол жана биз башында айткандай мамлекеттердин, кошуналардын, мусулмандардын ынтымагы деген маселе дагы бар. Ошондуктан Саудияда башталып калды, андан башка көптөгөн мамлекеттерде биздей болду эле бүгүн тарабы окулуп, эртең Орозонун биринчи күнү болуп турат. Ошондуктан буга кыжалат болбостон, же болбосо туткандар, Орозо кармап алгандарды силер кармабадыңар деп, кармап алгандарды силер эмнеге Орозо кармайсыңар деп жемелебестен бул маселени ошол фыкый талаштуу маселе катары эле көз карашта караш керек. Эки тараптан экинчи тарапты жемелебестен. Эгерде кимде-ким ошол кечеки Орозо башталыпты дегенден кийин аны элге тополон кылбастан өзүмчө мен ошол фыкый маселе боюнча Орозо кармайм деп өзү Орозо кармаган болсо, ал ошол адамдын өзүнүн эрки. Ал эми жок, мен ошол алымдардын ушул сөзүнө кармадым, силер дагы кармагыла, муфтияттын айтканын кылбагыла деп ынтымакты же болбосо коомчулукта дүрбөлөңгө сала турган маселе көтөрүү бул туура эмес болуп калат. Ошондуктан бул маселени фыкый талаш маселе катары карап эле биздин муфтияттын алымдар кеңеши тандаган ошол болот же болбойт деген жанагы талаш маселенин бирөөсүн тандагандыгы үчүн эч кандай маселе жок.
Биринчи тарап экинчи тарапты күнөөлөгөнгө дагы туура болбой калат. Ошондуктан эч кимиси экинчи тарапты жемелебестен бисмилла деп бүгүн тарабыны баштап, эртеңден орозону кармап баштай бериш керек. Эч кандай талашканга, урушканга кажет жок. Ансызда ошол мусулмандардын биримдиги, ынтымагы бүгүнкү күндө өтө зарыл болуп турган кези. Андан кийинки экинчи маселе ушул орозо айында биз жана башында айткандай, орозо маселесинде айтканыбызда үй бүлөлүк маселелерге дагы өзгөчө көңүл бурайлы дедик. Ошол орозого алакасы бар. Анча-мынча устаздардын же болбосо анча-мынча адамдардын сөзүнөн көрүп калдым. Ошол ата энени же болбосо өзгөчө эненин ошол орозодо үй бүлөгө көңүл буруу туурасында берилип тамак жасап, ошол балдардын, үй бүлөнүн орозодогу аураны өзгөртүп, өзгөчө кылып барагандарга жок, андай нерсе менен алек болбостон сиз ибадат менен эле алек болуң дегендей сөздөрдү көрүп калып, ошого айтайын деп турам да. Мен өзүм үй бүлөмдөн көргөн адам катары кичинекей кезде бизди ошол апабыз орозодо өзгөчө көңүл буруп, тамактарды даярдап, салаттарды даярдап, ошол орозодо ооз ачар дагы эти менен соорлукка, саарлыкка тургандыктан өзгөчө бир жакшы маанайды, жакшы аураны тартуулайт эле да. Мен азыркы күнгө чейин ошол күндөрдү сагынам. Эртең менен эгерде турбай калсам, кичинекейимде турбай калсам ыйлайт элем, эмнеге мени тургузбай койдуңуздар? Мен дагы эртең менен сиздер менен саарлык ичет элем депчи. Эми ал убакта ошол мындан 23 жыл же болбосо 30 жыл мурун анчалык деле жанагы дасторкондорду өтө толуп кете турган деңгээлде эмес. Ошондой болсо дагы ошол орозонун аурасыны балдарга тартуулаганда эненин ролу өтө чоң экен. Ошол убакта мени тур эле тур орозо карма деп эч ким зоротогон эмес. Мен өзүм кызыгып туруп, атамдарга, апамдарга, бир туугандарыма кошулуп орозо кармаганга аракет кылат элем. Азыр мен ошол маселе туурасында ойлонуп келатып, ошол жаштыгымды эстесем, биз эч ким бирөө келип орозо карма деп зоротогон эмес. Наоборот, өзүбүз кызыгып орозо кармаганга аракет кылып, ошол эл менен бирге кошулуп, биз дагы эртең менен саарлыкка турайлы. Кечинде ооз ачарда баардыгыбыз күтүп отуруп, азандын айтылышын күтүп отуруп, мен азан айтып, же болбосо менден чоңдору азан айтып ооз ачарга өтө өзгөчө болот эле да. Ошондуктан үйдө апа ошол дасторконго, тамак ашка көңүл бургандыгы бул ошол орозонун соогунан, ошол күндүн ибадатынан соогунан алыс болуп калды деген сөз эмес. Ал жерде ошол ар бир үйдөгү орозо кармагандар, ошол балдарга берген тарбиясы эң чоң сооп болуп эсептелет. Элестесеңиз, ошол эртең менен кеткен үйдөгү эркек же болбосо балдар, мектепке кеткен балдар мектептен келсе, орозонун күнүндө дасторкондо эч нерсе жок. Кадимкидей эле, күндөгүдөй эле бир эле тамак же болбосо ошол жеңил желпир тамак турган болсо кандай болот? Эч кандай ошол күндүн рахаты же болбосо орозонун аурасы жок экендигин байкайсың да. Ошондуктан жанагы балдарга таасир бериш дагы анчалык болбой калат. Тарбиялык жагынан балдарыбыздын, кыздарыбыздын чоңоюп келаткан балдар ошол үйдөгү аураны өзгөргөндүгүн, ибадатка болгон көңүл буругандын, ошол маданияты өзгөчө көңүл бурулган болсо, ал балдар сөзсүз түрдө эскерилет. Кече эле жаңылыктарда окуп калдым. Мен Түркияда ошол орозо айында 4, 5, 6 жашардагы балдарды, же болбосо 4-5 класстагы жаш балдарды, окуучуларды мечиттеги жанагы ар бир бурчта ооз ачар боло турган маданиятты түшүндүргүлө деген жалпы билдирүү жасаптыр да министрлиги. Ошол жаш балдарга ошол маданиятты үйрөткүлө, ооз ачарга тамакты, дасторконду кантип даярдаш керек, эмне кылыш керек, ал жердеги маданияттын, ар бир адамдын орду, келген, кеткен, кечкиге даярдангандык, ооз ачарга, азанга даярдангандык, дасторкондорду салып, тууган уруктун келгендиги, үйдөгү чоң адамдар болгон болсо, алардын орду, сый, урмат, анын руханий жагы, ошол ооз ачардын астында айтылган дуа тилектер, эртең мененки соорлукта, саарлыкта айтылган дуалар, тилектер, ошол убактагы жанагы балага, үй бүлөгө таасир бере турган нерселер, жакшы сөздөр, каалоо тилектердин баардыгын
ошол маданиятты ойготкула, үйрөткүлө деген жалпылай чечим чыгарыптыр. Ошону көрүп чындап мен сүйүндүм, кубандым. Ошондой нерсе ошо ар бир үй бүлөдө болгон болсо эң жакшы нерсе. Ошондуктан ошол апанын кылган кызматы, тамак ашка көңүл бургандыгы бул ошол апанын убакыты бекер кетип калды, текке кетип калды, сооптон алыс болуп калды деген сөз болуп эсептелбейт. Сооңуздар болсо берсеңиздер болот. Эми орозо туурасында негизи эле бир негизги суроолор туулуп калат. Орозону мурда кармагандай кандай кармап баштайт? Көпчүлүк учурда жанагы жашы жетип чоң болсо деле орозо кармабай жүрүп, кармаган болсо кандай болот деген суроо туулат да. Эми же болбосо кыйын көрүп алгандар бар да. Мен жакында эле бир ошол жаңылыктан окуп калдым. Мусулман эмес бир адам ошол мусулмандардын кармаган орозосуну мен дагы тажрыйба катары көрөйүн деп орозо кармап көрүптүр. Орозо кармап көрүп, анан ал өзүнчө ойлогон экен. Ошол эгерде мен эртең кечке ашка жүргөн болсом кыйналам, орозо кармай албайм деп ойлогон экен да. Жанагы улардын мусулмандардын жаш балдары деле орозо кармап жүрөт. Булар кандай чыдайт экен, мен чыдабайм деп ойлогон экен. Бирок тажрыйба катары орозону кармап көрүп, орозону кармагандагы ошол мусулмандардын аурасыны көрүп, тажрыйба катары орозо кармап, ошонун артынан исламга кириптир да. Мен дейт ошол орозону кармап көргөнүмдө жанагы жаш балдарга таң калат элем. Алар кыйналат, орозо кармаса кандай болот деп таң калат элем. Андай кыйын эмес экен. Орозоду убагында орозо кармасаң аура башкача болот экен. Руханий өзгөрүүлөр, көз карашың башкача болот экен. Жалпы жанагы озачарга келген адамдар, келген кеткендерди көрүп, таасир алып, ошол себептен орозону тажрыйба катары орозо кармап көрүп, анан мусулман болуптур да. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, орозо кармаш өтө жеңил. Бир эле нерсе ошол ниет кылсаңыз эле болду, эч кандай оорчулугу жок. Алла таала үчүн мен ушул орозо кармаганга ниет кылдым деп кечинде. Ниет кыласыз, эртең менен кечке чейин эч кандай курсагыңыз ачпастан эле ошол сооптун, рахаттын даамын таткандан кийин жанагы курсагың ачкандыгы рахат болуп эсептелет. Ошол мен Саудияда жүргөндө, ал жакта күн ыстык билесиздер. Эгерде эртең кечке кондиционердин астында отура берип, кыймылдабай отурган болсоң, кечинде озачарга чейин эч кандай кыйынчылык сезилбейт да. Салкын жерде отурдуң, эч кандай кыйынчылык болбойт. Ал эми ага чейин сен кадимкидей жумушка чыгып, окууга барып, ишиң бүтүрүп, базарга барып, кадимкидей ишиңди бүтүрүп келген болсоң, кадимкидей жанагы күн ысыкта кыйналгандыгың билинет. Анан ошол озачар жакындаганда жанагы курсактын ачкандыгы, өзүң даярдангандыгың өзгөчө рахат болот. Эртең кечке чейин биз ошол мешиттерде адамдарга ооз ачтырганга жардам берет элек, кээ-бирки фонддор менен. Анан ошол эртең кечке тамак ташып, суулар ташып, ошондо кыйналып, анан озачар болоюн деп калганда ушундай чарчап болбой каласың, кыйналып. Көп иш кылгандачы. Анан ошондо кечинде ооз ачканыңда ушундай рахат болот. Ал жанагы кыйналганыңдын баардыгын жууп кете турган, баардыгын унута турган кайталангыс рахаттар ошол убакта болот. Ошондуктан урматтуу орозо кармабай жүргөндө же болбосо коркуп жүргөндөр эч нерседен коркпостон бисмилла деп ниет кылып орозону кармап баштасаңыздар боло берет. Менин эрте орозо мен тишим ооруп атат. Эртең барып пломба койсо болобу же болбойбу? Тишиңизге пломба койгон болсоңуз негизи жанагындай азык берип коюучу дары бербесе эле, укол бербесе, анан ошол оозуңузга кирип кеткен болсо, кирбетсе эле эч нерсе болбойт негизи. Бирок мүмкүн болушунча ошол орозо эмес убакта кылдырган жакшы болот. Бирок өтө ооруп кыйналып аткан болсоңуз, орозону ниет кылып барып, тишиңизди салдыра бересиз. Бирок ошол тамакка кетип калбай тургансаңыз болот экен. Азыр мен жакында эле бир жерге бардым, ошол оозуна жанагындай килемге салып коюп, немени, пластиктен түкүрүк дагын, жанагы дары-дармек дагын, суулар дагын тамакка оозго кирбей турган кылып тосуп кеткен. Ошол жанагы
мусорный пакетке окшотуп эле неме тиштин айланасына салып коет экен. Оозуңа шилекей дагы нерсе кетпейт экен. Ошол тиш доктуруңузга айтып түшүндүрүп, ошондой кылдырып койсоңуз болот. Диетадаман орозо кармаса болобу, коорулган тамак жегенге болбойт экен. Орозо кармаганда сөзсүз түрдө коорулган тамак жеш керек деген шарт эмес. Кадимкидей эле ошол коорулган тамактарды жеп эле орозо кармасаңыз деле боло берет. Ошол ысык жерлерде, ошол Саудияда орозонун башында ошол биринчи дароо орозодон алдын орозо кармабастан баштасаң, ошол ысык болгондуктан бир аз кыйналасың. Бирок ошол орозонун акыркы күндөрү барганда көпчүлүк адамдар тамак жебей калат. Кечинде замзам менен курма менен оз ачат, эртең менен саалыкта дагы замзам менен курма эле жейсиң. Болду. Бир аз айран ичип коюш мүмкүн. Жанагындай күчтүү тамактарды жеш шарт эмес да. Ошол орозо айында сөзсүз түрдө коорулган майлуу, эттүү тамактарды жеш керек деген шарт эмес. Ошондуктан коорулган тамактарды жеп деле орозо кармасаңыз боло берет, эч кандай маселе жок. Ассаламу алейкум. Мен орозо кармайм, бирок намаз окубайм. Кандай болуп калат, рахмат. Эми орозонун парызынан кутула бересиз, бирок намазды дагы орозо кармагандан кийин намазды окуш жеңил эле да. Орозону эртең менен кечке кармайсыз. Намазды окуш 5 мүнөттө окуп коесуз. Тарата алыш деле оңой, эч кандай кыйынчылыгы жок да. Ошон үчүн дагы алганда оңой эле, эки колуңузду жуасыз, чыканакка чейин бетиңизди жуасыз, бутуңузду жуасыз, парыздары, башыңызга мас тартып коесуз. 1 мүнөттө убакыт кетет. Намаздын калгандарын окушуңуз деле 2 мүнөт, 3 мүнөттө эле окуйсуз. Эч кандай анын оорчулугу деле жок. Эгерде отура албасаңыз, саждага бара албай, путуңуз ооруп, белиңиз ооруп турган болсо, отуруп деле окусаңыз боло берет. Эч кандай маселе жок. Ошондуктан орозоңуз кабыл болот, ошол парыздан кутула бересиз, бирок ошол жанагы ибадаттын, тамактын тузу аз болуп калгандай, ошол жерде эң негизги болгон намаз дагы жок болуп калганы өкүнүчтүү болуп калат. Ошондуктан ошо өзгөчө орозо айында намазды баштаганыңыз эң сонун бул. Урматтуу туугандар, мындай да, кээде базардагы адамды же болбосо бир кандай десем, эгин талаада айылдагы бир айылды элестетейли, сиздерге мындай мисал катары түшүндүрүп берейин. Айылды элестетейли. Кошуналардын бардыгы ошол үйлөрүнүн астында же болбосо жанагы огороддор бар, 10 сотик, 20 сотик же болбосо мына чүйдө болгон болсо гектарлап жерлер бар. Мындай элестетейли, элдин бардыгы ошол жерлерине жыл сайын кадимгидей эле жазда чыгышып, бирөөсү будай эгет, бирөөсү кызылча, бирөөсү пияз, элдин бардыгы ушундай кылып эгет. Анан элдин бардыгы ушундай кылып эгип келатса, бир кошуна жыл деле жанагы жерге мүмкүнчүлүгү бар, жер бар, урук бар, эксе болот, бак нерсе бар, бирок экпей эле жанагы жер жылда чөп басып жатат. Быйыл дагы чөп басты, былтыр дагы чөп баскан. 10 жылдан бери жанагы жер кыймылдап эле жатат. Кошуналары бул пияз эгип атат, бул картошка эгип атат, бул жакта кызылча эгип, пайдасын көрүп, бактылуу болуп, бала чакасы менен жыргап жашап атат. Бир адам жыл деле барлык мүмкүнчүлүгү бар. Трактору бар, байлыгы бар, барлык мүмкүнчүлүгү бар, эккенге барлык шарты бар, бирок эң 1 гектар жери жылда жанагы жерде бош жатат. Элдин бардыгы айтат да, мүмкүнчүлүгү бар, шанстын бардыгы бекер кетип жатат. Жок дегенде будай себеп койсо, бедей себеп койсо болбой беле деп айтат да. Ошондой эле элдин бардыгы орозодо карасаңыз, орозо кармап аткан, намаз окуп аткан, таравиге барып аткан, аура, кошуналарыбыз, тууган урук, тааныш, билиш, орозодон башка убакта намаз окубагандер деле бардыгы ооз ачарга кызыгышып, бири-бирин ооз ачарга чакырып, намазга, таравиге барайлы, кадыр түнгө барайлы, мечитке барайлы, устаз менен сабак кылайлы, орозодо ушундай болойлу деш, бардыгы ушундай шаңдуу, шаттуу, элдин бардыгы жанагы мен мисал кылып айткандай, жаз жарыш, күз күрөш дегендей, элдин бардыгы кошуналарыңыз тааныган, билген бардыгы ээн талаада, ар ким өзүнүн талаасында иш кылып жүрөт. Сиз карап отурасыз, жанагыларды карап отурасыз. Өтө өкүнүчтүү. Ошондуктан ошондой өзүңүздүн мүмкүнчүлүк бар да, ден соолук бар да, өмүр бар да, шарттын барында намазды окуп калыш керек, орозону кармап калыш керек. Мүмкүнчүлүк, мындай мүмкүнчүлүктөр кайра кайталанбайт.
жанагы шанс келгенде пайдаланбаш керек да. Ушул жерде орозодо өзгөрбөсөңүз, орозодо таасир албасаңыз, орозодо намазды баштаганга бир жүрөгүңүздө, өзүңүздөн аржагыңызда бир ойгонуу болбогон болсо качан анан кийин? Анан жанагы жаназа убакта да ошондой. Жаназа болгон жерге барсаң, жаназа эгерде намаз убакты болуп калган болсо, элдин бардыгы пешиңге кирип кеткен болот. Карасаң бир топ мешіттің астында намаз оқыбай тұрған болды. Оқыбай тұрышат дагы жамаат намаз оқып шығып, жаназа оқайын деген болса, барлығы жаназаға тұрып қалышат. Таң қалышты. Жанагы өлім болып атат, ең тәсір ала тұрған жер, алдымда мәйіт тұрат, жанагы өлік адамды көргенде, ертең мен де қайтып кетишим мүмкін екен, азыр қайтамын, қашан қайтамын деп, ең адам тәсір ала тұрған жерде адамдар намаз оқыбастан жаназа мешітке кірбей, мешіттің осында сағалап тұрышат. Bir жамааттан мындай жатканда. Bir жамаат намаз окуп атат, bir жамаат жаназада намаз окубастан турат. Эң өкүнүчтүүсү ошолор сыяктуу эле азыр коомчулуктун бардыгы намаз окуп, орозосун кармап, элдин бардыгы ушундай шаңдуу шаттуу болуп, бардыгы берилип аткан болсо, тарабыга барбай, намаз окубай, же болбосо орозо кармабай өзү жалгыз жүргөн кандай өкүнүчтүү. Ошондуктан эң негизгиси бул Алла Тааланын парызы, ар бир адамга Алла Таала тараптан буйрулган парыз. Бирок ошондой болсодан кээде инсан алсыз болуп калышы мүмкүн, күнөөкөр болуп калышы мүмкүн, өзүнүн напсысын башкара албай калышы мүмкүн. Бирок ушунча жанагы мен айткан себептер, мүмкүнчүлүктөр жанагы адамды үйдө отургузбаш керек да негизи. Акылдуу адамды үйүндө отургузбаш керек. Жок, мен кошунам, тууганым, балам, азыр эгерде чоң адам болгон болсоңуз, сиздин балдарыңыз бар, балдарыңыздан уялышыңыз керек же. Балдарыңыз, кыздарыңыз айтат, ата кошуна туугандардын бардыгы тарабыга кетти, орозо кармашат, ата сиз эмнеге кармабайсыз деген суроолор болот. Азыр дароо сурайт, ChatGPT'ден сурайт. Эмне үчүн адамдар орозо кармабайт деп, анан сизге жанагындай ыңгайсыз суроолор берип калат балдарыңыздан. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, орозо кармабагандар, азыр бул жерде айткандай намазын баштай электер, дароо орозодо бисмилла деп ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, көпчүлүктүн катарында намазын баштап, орозосун кармап, Алла Таалага жакындаганга аракет кылып, өзүнө оңдогонго, нафсине оңдогонго, ичкен, чеккендер болгон болсо, башка күнөөлөр иштер болгон болсо, ушул айда таштаганга аракет кылып, 5ке кадам ташташ керек. Assalamu alaikum ustoz, men иштеймин. Маркетте saat 2'de келем. Түнү 6'ны күтпөй saat 2'de келип ооз жаап алсам болобу? Өз негизи ошол ооз жаап алсаңыз болот эми. Болот деген деңгээлде болот, бирок ошол баамдаттан окуй албай каласыз да. Ошол баамдаттан бир жок дегенде 5-10 мүнөт, жанагы белгиленген убактан 5 мүнөт, 10 мүнөт мурда туруп, жок дегенде жылуу суу ичип, анан баамдатыңызды окуп алып жаткан болсоңуз, бул эң сонун жакшы болот. Ошондуктан өз негизи жарай берет, орозоңуз туура кабыл боло берет, бирок ошол жанагы пайгамбар алейхисалам айткандай, тасаххару файна фи сухури барака дейт. Саарлыкты ичкиле, саарлыкта береке бар дейт да. Эгерде saat 2'de ичип жаткан болсоңуз, элестетсеңиз, канча саат орозо кармап каласыз сиз? Saat 2'de болсоңуз, ошол кайрадан таң атып кеч киргенге чейин убакыт саат өтө узарып кетет. Ошондуктан жок дегенде ошол баамдаттан астын 5 мүнөт, 10 мүнөт мурда туруп, жылуу суу, жок дегенде жылуу сууду ичип, анан намазды окуп, анан жаткан болсоңуз өтө жакшы болот. Assalamu alaikum. Tarawih namazı kanчада окулат? Tarawih namazı азыр куптандан келди. Куптан болгондон кийин tarawih namazı окулат бүгүн. Андан кийинки суроо болсо, assalamu alaikum. Мен орозодо белиме банка койдуруп, ийне алсам болобу? Хижама, ошол хижама орозонун бузабы, бузбайбы деген дагы маселе бар өз негизи. Бирок ошол хижама кылдыргандан кийин башыңыз айланып, алсырап, орозоңузга таасир бере турган деңгээлде дагы маселе жаралып калышы мүмкүн. Биринчи жагы, экинчи жагы ошол бузбайт дегенде дагы талаштуу маселе бар да. Өз негизи ибадаттарда, өзгөчө ибадаттарда талаштуу маселелер болуп калган болсо, ошол талаштуу маселелерден оолак болгон жакшы.
Misal üчүn azыр men ayткандай эле ушул ораза ушундай болсо ораза бузулуп калышы кээбек алдымдар ораза бузулат деген болсо ошол мүмкүн болсунча ошол талаштуу иштерди талаштуу амалдарды кылбаган жакшы. Бул бир эле оразада эмес, бардык эле ибадаттарда. Алдымызда мүмкүнчүлүк бар, эки талаштуу маселе турат. Же болбосо бир амалды кылган болсоңуз, ал жакта талаш бар. Экинчи тарапта экинчи алдымдардын сөзүн кылган болсоңуз, ал жерде талашы жок маселе. Ошо бир эле биздин Ханафи мазхабынын ичинде эле эки алдымдын сөзү болушу мүмкүн. Бул алдымдын сөзүндө талаш жок, экинчи алдымдын маселесинде ибадат туура, же болбосо туура эмес, же болбосо кемчиликтүү болуп калат деген талаш болуп калса деле, ошол талаштан оолак болуп, талашы жок маселени алдымдардын сөзүнө алгандык бул эң жакшы болуп эсептелет. Карызыбыз көп, жолдошумдун жумуштары жакшы болуш үчүн кандай дуа окусам болот? Ар дайым дуадамын. Бүгүнкү күндө ошол көп сиз айткан маселе бир эле сиз эмес, коомчулугубузда көптөгөн адамдарда ушундай маселе. Жанагы биз булар болуп кетти, өтө жакшы жашап атат деген адамдарда деле ушундай. Кээбек адамдар ошол карыз болуп турса дагы жанагы бир аз кирешеси бар, ошо карыздарды жаап жашап атат да. Кээбек адамдарда карыз бар, ошол киреше жок, карыздарды жаба албастан кыйналып атат. Эми бул жерде жанагындай сыйкыртуу сүф деп эле бир нерсе менен болуп кете турган нерсе эми Алла Таала кааласа кылып кое берет. Бирок Алла Таала бул дүйнөдө бизге себептерди берген да. Дуаны тахажжудда Алла Тааладан сураш керек. Анан жанагы дуа кабыл болушуна, же болбосо кабыл болбой калышына себеп боло турган нерселерден оолак болуш керек. Тууган унук менен келишпестик болгон болсо, ата-энесине ак болгон болсо, күнөөлөрдөн алыс болгондук бар, тамак ашты адал кылгандык бар, жанагы адамдар менен башка жанындагы адамдар менен келишпей калгандык деген маселелер бар. Ушулардын баардыгын жоюш керек. Ибадаттарды ордунда болгондугу, ошол дуанын кабыл болбошуна себеп боло турган нерселерден оолак болуш керек биринчиден. Анан экинчиден ошол Алла Тааладан сурап, азыр сурадым, неге дароо менин чөнтөгүм толуп калган жок деп шашылбаш керек да. Кээде ошол жакшылыктын кечиккендигинде, же болбосо балким ошол азыр сиздер ошол сиз сыяктуу эле ким болсо дагы карыздан азыр кутулуп эле баардыгы жакшы болуп кеткен болсо, балким ошол адамга зыян тийип калат. Балким ошол карыздын кечигишинде Алла Тааланын тандаган жакшылыгы бардыр. Ошол кечиккен болсо, Алла Таала балким башка жактан жакшылык келейин деп аткандыр. Балким Алла Таалам сынап жаткандыр. Балким Алла Таалам ошол башка андан да чоң жакшылык келишини Алла Таалам сиздерге тууралап жаткандыр. Ошондуктан жанагы мен айткандай биринчи ошол дуаны тозо турган нерселерден оолак болуп, экинчиси тахажжудка туруш керек, түнкү намаз Алла Тааладан сурап, колуңуздардан келишинче жанагы садака ихсан бериш керек. Сөзсүз түрдө жанагындай миллион паланча сомду эмес, аз болсо дагы жөнөкөйлүү үйүңүздө чай ичкенге, ошол муктаж адамды же болбосо эч кандай мүмкүнчүлүк жок болгон болсо жылмаюу, жакшы сөз сүйлөө, ата-энеңизге чалың, жакшы ниетте мен ушу азыр апама, атама чаламын, бүт тууганыма чаламын, ден соолугун сурайм, сылатыр рахим кыламын, ушул амалды мен Алла Таала үчүн кыламын деп чын жүрөктөн садака, ихсанды, жакшылык кылууна ниет кылып, сиз туугандарга чалың, бүт тууганыңызга, бала чакаңызга коло кошунанын сураң, акыбалын, ден соолугун сураң, тааныш билишиңиздин ден соолугун сураң, зыяратка барың. Ошол кылган ишиңизде соопту, ихсанды, садаканы ниет кылып барып, анан ошол амалдан кийин Алла Тааладан сурасаңыз болот. Кээде биз жанагы бир эки сүйлөм же болсо бир өзгөчө бир дуаны айтсам эле сразу Алла Таалам дуамды кабыл кылып берсе деп калабыз да. Ошол Пайгамбар алейхисалам карыз болуудан же болбосо карыздан оолак болууга айткан хадистер, дуалар, ошол дуалар бар. Бирок ошол нерсенин өзү менен эле чектелбестен азыркындай нерселерди дагы кошуш керек да. Ал нерсеге жанагы дуанын кабыл болушуна, андан бир жакшы амалдарды кылып туруп, анан ушул жакшы амалдардан кийин дагы Алла Тааладан дуа кылыш керек, сураш керек. Салам алейкум. 8 жашка чыгат, эми ораза кармаймын деп атат. Кармаса жарайбы? 8 жашка болгон болсо жакшы эле. 8 болсо быйыл 2-нчи класста окуп атат да, туурабы? 6 жаштан болгон болсо 3-нчү класста деле окуп атышы мүмкүн.
орозо кармайм десе кармай берсин. Эртең менен ошол саарлык ичкенде жакшыраак тамак ич керек. Ошол түштөн кийин окуусуна кыйналып калбай турган деңгээлде. Эгерде биринчи жолу кармап баштаган болсо, ошол эртең менен саарлыгын жакшы берип көрөсүз. Түштөн кийин кандай, абал кандай. Кыйналбай турган деңгээлде, ден соолук күчтүү, кыйналбаган болсо, орозо кармап үйрөнө берген жакшы. Бирок 8 жаш деген чоң эле, 3-класстын баласы болуп калат да. Ошондуктан балдарды кичинесинен орозого үйрөткөндөр бул эң жакшы нерсе. Бүгүнкү күндө ошол бала туурасында да айтып калдыңыз. Балдарга ибаратты көргөзүп, сиңирип, ошол балдарга мурункудай эмес. Мурун жанагы баланы, жаш балдарды бузукулукка же болбосо жаман жакка тартып кете турган нерселер азыраак эле. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атпайсыздар, ар биринде телефон бар, жаман достор, интернет дегендей. Ошондуктан ошол балдарга, белгилүү балдарга эмес, бардыгыбызга эле келип жатат. Бул жанагы адамды алаксыта турган, адамды туура жолдон, жакшы жактан, пайдалуу жактан жаман жакка тартып кете турган нерселер, же болбосо пайдасыз жакка тартып кете турган нерселер көп болуп жаткандыктан, биз балдарга ошончолук жанагы тартуучу нерселер менен тең келе турган деңгээлде жакшылыкты беришибиз керек да. Эки сөз ата же болбосо кошуна же болбосо жанагы чоң атасы, чоң энеси же болбосо сабак алган жеринен айтылган эки сөз менен мына жакта 1000 сөз келип аткан, 1000 жанагы 1000 тарта турган нерсенин астында эки сөз 6 секундта не болот да, эрип жок болуп кетет. Ошол деңгээлде бул жактан 1000 жаман нерсе келип турган, 1000 тарта турган нерсе келсе, биз дагы 1000ден ашыгыраак жакшы нерсени айтышыбыз керек да. Бир эле бардыгы диний нерсе эмес бул. Пайдалуу маалымат, спорт дейбизби, ошол жакшы жакка алып бара турган нерселерди. Жанагы жака берилип келе турган, бузукулукка, пайдасыз жака кетип кала турган канча нерселер болуп аткан болсо, ошодон көбүрөөк нерсе бергенибизде, анан ошолордун арасынан жакшы жак кетет. Анан жанагы биз айткандай бузукулуктар, жаман нерселер, пайдасыз жака кеткен нерселер өтө көп болуп, биз берип аткан нерсе кичине бир тамчы болуп калган болсо, эч кандай пайдасы жок болуп калат. Ошондуктан балдарга ошол бүгүнкү күндөгү орозонун пайдасыны, анын жанагы бардыгын эле айтып, же болбосо ошол фыкый маселени эле айткан менен маселе чечилбейт. Мен айтып турайм, өзүм ошол 30 жыл мурунку нерсеми бүгүнкү күнгө чейин эстеп, ошол нерсени сакалам. Апам ошол дасторконду даярдаганды, жөн эле апам дасторконду даярдаганды өзгөчө бир маанайды көтөрө турган, адамды кызыктыра турган нерселер. Ошо мен айттым го, дасторконду өтө эле толтуруп конфеттер менен ушундай эттер менен болуп кеткен нерсе деле жок. Кадимгидей тамак, 2-3 тамак, жанагы боорсок, пирожка, самса, анан жанагы күзүндө даярдалып койгон томаттар, салаттар, ушуларды дейбиз. Ошондой болсо деле орозодо өзгөчө, дасторконго өзгөчө көңүл бурулган болсо, жаш балдарды, үй бүлөнү, жанагы бардык адамды тарта турган нерсе ошол болот. Ошол орозонун аурасын даярдаш керек да. Маселени эле айтып, парыздыгын же болбосо улуктугун эле айтып коюудан эмес, ошол орозонун аурасыны балдарга, жаш балдарга сиңирген болсо, ал табигый жүрөгүнө сиңип кетет, эч кандай өзгөрбөй турган деңгээлде. Ошондуктан айтарым, балдарга өзгөчө көңүл бурушубуз керек болот. Ассаламу алейкум. Шаардагы кафелерде 400 орун болсо, 70 машина орун, стоянка болуш керек. Стоянка жок, кафе магазинде жабыш керек. Эми ал маселе ошо стоянканын бар жогун бир тараптан карасаң ошондой деле болот, өз негизи неме магазиндер, базардын айланасында деле. Бирок бул жанагы шофёрдун өзүнүн парасатына деле карайт, адамдын парасатына деле карайт да. Мен өзүм да шофер болгондуктан көп көрөм. Астында жарым метр айдаган болсо, бош место турат, бош орун турат. Парковка турат. Светофордун жанында, мектептин жанында. Бул жактан карасаң 100 окуучу, бул жактан карасаң 100 окуучу өтүп атат. Бул жактан КамАЗ келип атат. Машинасыны эң жаман коркунуч жерге токтотуп коюп, ичинде телефон чукулап отурган болот. Адамдын баары эскертип, сен парасатың, өзүң акылың контакт жакпайт а, сен парасатың айтпайт а сага, карасаң өтө коркунучтуу жерде турасың. Мына жерде жаш балдар өтүп атат, окуучулар өтүп атат. Сен мына жактан жөө өткөн балдар көрбөй калдат машина келатканын десең,
деле кээ бир адамдын парасаты, акылы жетпейт да. Ошондуктан бул жерде бир эле маселе ошол стоянканын жоктугу эмес, адамдардын өзүнө да түшүнүк болуш керек. Мен ушул жерге азыр коюп тамак ичкени кийип кеткен болсом, элдин бардыгына зыян берип атам. Мына көчөдөгү адамдар шашылыш бар, ооруп атканы бар, ич ооруп атканы бар, аэробикко шашылып атканы бар, үйүнө шашылып аткан, окуучу баласын алыш керек, мектептен кеч калып атат, садиктен кеч калып атат. Ар кимдин ушундай зарыл маселеси бар. Анан ошол өтө грубый, өтө катуу кеткен каталар бар да. Ал маселени жанагында мен айткандай эң эле жөнөкөй чечип койсо болот өзүңүз. Месте турат, орун турат, бош. Акылы менен кичине иштетип эле жарым метр астага айтып оңго токтотуп койсо болот. Бирок ошого карабастан жанагы жерде коркунучтуу жерде турат, жанагы башка бирөөнүн өмүрүнө коркунуч келе турган деңгээлде турат дагы. Анан жанагы жерде кокус өзү же болсо өзү дебелеп кетип, ошо бирөөнүн баласын, бирөө башка адамды дебелеп кеткен болсо соттошуп, жанагы чачак алып кетет жанагы жерде, кутула албайчы. Бирок ошончолук чоң маселени чечип коюш оңой эле. Чечип коюш өтө оңой. Парасатты иштетип эле ошол 1 метр алдыга айдап оңго токтош керек, жарым метр аркага айдап солго токтотуп коюш керек. Жанагы кое турган орун табылат. Бар, бош турат, бирок парасат жоктугунан көпчүлүк учурда ушундай болуп калат. Ошондуктан эгерде озочага барып калдыңыз, кафеге барып калдыңыз, орун жокпу, бир аз алысыраак болсо дагы жакшыраак жерге коюп, жана башка адамга коомчулукка зыян бербей турган жерге токтотуп басып келе бериш керек. Эгерде чындап ушундай жанагыдай маселе жаралып турган жерге койгон болсоң, азыркы бүгүнкү күндө телефон номерин да койбой кетет. Жанагы жерди таппай жиндүү болуп кетесиң. Ал 2 саат күтөсүң, 3 саат күтөсүң, анан жиндүү болосуң жанагы жерде. Жок дегенде ошол себептен өтө зарыл 1 мүнөт 2 мүнөткө кирип чыга турган адамсыңбы, телефон номерин кой. Эч кандай мүмкүнчүлүк жокпу? Жок дегенде күлүштү коюп кой. Машинаны ар түрдүү абал болуп калышы мүмкүн, пожар болушу мүмкүн, скорый келип калышы мүмкүн, дароо же болбосо жанагы адам шашылып калышы мүмкүн. Чындап ушундай өтө зарылсыңбы, машинанын күлүшүн машинага коюп кой. Жазып коюп кой. Зарыл болгон болсо машинаны аркага алдыга жылдырып кой деп. Анда маселе жок. Машинаны жылдырып коюп, же болбосо машинасын чыгарып, ордуна сенин машинаны коюп кете берет. Маселе чечилет. Салам алейкум. Мурза 19 эртең менен башталат. Бүгүн тарап окуйбуз. Эртең менен саарлыкка турабыз. Сиңдим экөөбүз көп уржабыз. Сиңдим көп нерсени көтөрө албайт. Эмне кылса болот дейт. Сиңдиңиз канча жашта экен, Жашын сиңдиңиздин өзүңүздүн жашыңызды айтып койсоңуз да жакшы болот эле негизи. Ошого карап да айтат элек да. Эми көпчүлүк учурда мен жанагы балдарды окуткан жерде жаш балдардын арасында да ушул нерсени дагы азыр байкап калдым да. Өзгөчө жаш балдардын арасында жанагындай мункудай бир туугандык сезимдин жок экендигин байкап өтө таң каласың да. Эки бир тууган, агасы, иниси бири-бирине жанагы жерде мен астында отуруп окуп аткан жеринде отуруп, бири-бирине душмандык кылып, ушундай каттуу мамилелерди кылышат. Жанагы эч кандай ортосунда бириктирип турган бир туугандык неме ырайым, бир туугандык агам эле, иним эле деген неме жок да. Бири-бирине боорашып турган мээрим жок. Ошондуктан бул нерсеге ата-энелер өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Бул сенин агаң, бул сенин эжең, карындашың, муну сыйлашың керек, урматташың керек, карашың керек, жардам беришиң керек, колуңдагы нерсеңден бер, жеп аткан нерсеңден бер деп буну жөнөкөй эле мындай анда салында же болсо мындай кээде айтып койгон менен маселе чечилбейт. Күндү айтып бул тарбия деген маселе бул оңойчулук менен болбойт экен. Балам балалуу болгондо билесиң дегендей, балалуу болгондон кийин байкап атабыз. Азыр балага сен бир жолу айтканың бул жагынан келип дароо сол жагынан чыгып кетет экен. Ошон үчүн балага көп айтыш керек экен. Эжесине, карындашына, агасына жакшылык кыл, иниңе жакшылык кыл, жардам бер, сен кыйналса жардам беришиң керек. Ооруса жардам беришиң керек, турмушка чыгып кеткенден кийин барып сурап турушуң керек деп көп айтып, эскертип, жүрөгүнө сиңирбесе бүгүнкү күндө жанагы бир туугандардын арасындагы алыстагандык да өтө күчөп баратат экен. Мен өз көзүм менен жанагы чоң адамдардын арасында бар эми жанагы соттошуп аткандар деле. Бирок өзгөчө жаш балдардын арасында жанагындайлар көбөйгөнүн байкадым да. Бир туугандык, сеники, меники жөнөкөй эле сөз менен алдында туруп эле ушундай душмандык кылып кетет да экөө бири-бирине.
жөнөкөй эле уруш эмес мындай. Бүт оңнан арасынан чамчамда сөз талаш же болсом меники сеники деп мындай эле талаш болушу мүмкүн, бирок анчалык деңгээлде эмес. Андан да күчтүү жанагы душман адам катары бири-бирине мамиле кылган бир туугандарды көрүп калабыз да. Ошондуктан өзгөчө ата-энелер эгерде балдар, жаш балдар, жаш кыздар болгон болсо, ошолорго өзгөчө көп чоңойгонго чейин, балагатка жетип, ошол балдар чоңойгонго чейин көп эскертишибиз керек экен бир туугандардын туурасында. Себеби жок эле орозо кармабай койсо эмне болот? Себеби жок орозо кармаган болсо чоң күнөөкөр болот, урматтуу бир туугандар. Орозо намаздай эле, никедей эле, адал тамак жеш керек дегендей эле парыз нерсе. Жанагы адамга жылуу болуш керек, бирөөнүн акысын жебеш керек. Бирөөнүн акысы кандай жесе кандай күнөө болот? Бул жерде деле ошондой чоң Алла Тааланын инсанга буйруган парызы: орозо, зекет, намаз, ажылык. Булардын бардыгы ошол парыз амалдар. Алла Таала ар бирибизге буйруган амал. Эгерде билип туруп себепсиз ташаган болсо, бул өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Ошондуктан өмүрдүн бардыгында ден соолук бар болуп турганда бул ибадаттарды кылыш керек, тооба кылыш керек, кайтыш керек. Андан кийин суроо бар бекен? Андан кийинки суроо болгон болсо суроо берсеңиздер болот. Болбосо биз сөзүбүздү улантабыз. Эми азыркы тарбия маселесин айтып атканбыз. Жаш балдарга жанагы эжеси менен сиңдиси келишпейт деген сөздү айтпады беле? Эже менен сиңди келишпегенде ар түрдүү себептерден да. Кээ азыркы жанагы мен айткандай бойго жетип келаткан балдар бар. Же болбосо бир аз чоң баягы экинчи тарапка эжесине же болбосо сиңдисине жакпаган иштерди, же болбосо атайла ошол маселени ошону жанагы кайгырта турган, же болбосо ошол адамга маселе жарата турган иштерди кылбаш керек. Ачуусу келе турган, мисалы үчүн кээ бир сөздөн ошол сиңдиңиз таасир алышы мүмкүн, эжеңиз таасир алышы мүмкүн, жакпашы мүмкүн. Бир тамаша мисалы үчүн, же болбосо бир адамга жабыштырып кемсинтип сүйлөт, же болбосо ошо тамашанын кайсы бир түрү жакпайт. Ошол иштерди кылбаш керек. Эже деген кымбат нерсе, сиңди деген кымбат нерсе, бир тууган деген кымбат нерсе. Ошондуктан ошол экинчи тараптын көңүлүнө карап, этият кылып, ошол урушка алып барбай турган иштерди кылыш керек. Урушка алып бара турган нерсе болгон болсо, алардан оолак болуш керек. Анан эгерде түшүнбөй айткан болсо, же болбосо кабыл албай жаткан болсо, аны ошол сабырдуулук менен айтып, шашпастан, эже, карындашым деп көп айтылуу менен көп маселелер жанагы кээде жанагы бир убакта капа болуп калган. Же болбосо экөөнүн ортосунда жанагы ата менен апа экөөсүн бирөөсүн өзгөчө көбүрөөк жакшы көрөт. Экинчисин бир аз анча жакшы көрбөйт, же болбосо билдирип коет. Мына баламы, мына кызымы сага караганда жакшыраак көрөт. Анан ошол көрө албастык пайда болот. Көрө албастык пайда болот дагы мени ата-энем сага караганда мени жакшыраак көрөт деп экинчиси текеберлик кылат, экинчиси эмне үчүн мага караганда буну жакшыраак көрөт, эмне үчүн буга көбүрөөк жардам берет дагы мага анда жардам бербейт деп ошол көрө албастык пайда болот. Ошондуктан ата-энелер дагы бул нерсеге көңүл буруш керек, балдарды караганда бирдей көңүл буруш керек. Эгерде бирдей көңүл бурбаса, азыркындай ошо келишпестик, кызганыч пайда болот. Үй бүлөлүк маселе боюнча дагы сөзүбүздү улантабыз. Жана башында айтып өткөнбүз, апанын, эненин орду өзгөчө депчи. Ошол орозонун аурасыны балдарга өтө сонун кылып, ырахаттуу кылып тартуулаганга эненин орду чоң дедик. Ошондой эле жанагы орозо башталды дегенде үйдө трагедия, же болбосо жаман окуялар, кайгы, капа, уруш, талаш, же болбосо курсак ачты деп эле үйдө тополоң кылган жакшы эмес. Ибадатты кылгандан кийин милдет кылбастан ибадатты кылышыбыз керек. Эшиктен келеби, жумуштан келеби, мен курсагым ачылы деп кимиси келсе дагы үйдө тополоң кылып жанагындай туруксуздукту пайда кылбастан, балким сабырдуулук менен бири-бирибизге жакшы мамиле кылышыбыз керек. Анан жана биз айткандай, ар бир нерсенин өзүнүн маусими, ар бир нерсенин өзүнүн сезону болот. Азыр ошол орозо айдын сезону, сооттордун сезону, садака ихсан кыла турган сезону, Куран менен мамиле кыла турган, Куранды окуй турган, Куранды окуп үйрөнө турган, жок дегенде эч кандай мүмкүнчүлүк болбой калган болсо, Куранды уга турган ай.
эч кандай болбой калса телефондон Кур'ан окуш керек. Жумушка баратканда, келатканда, жумушта отуруп же болбосо бош убакыт тапканда Кур'анды укканга аракет кылышыбыз керек. Жок дегенде күндүгө бир аздан болсо дагы Кур'анды угуп турушубуз керек. Анан дагы өзгөчө дагы бир маселе, бул ороза айы кечиримдүүлүктүн айы, ырайымдуулуктун айы болгондуктан бир туугандардын арасында, аял күйөөсүнүн арасында, кимди кайсыл жерде болсо дагы келишпестик болгон болсо, ошол жерде ушул ороза айында кечиримдүүлүккө барып, ынтымакка келип, ушул ороза айыны жакшы өткөзгөнгө аракет кылыш керек. Жана ошондой эле алсыздага дагы көңүл бурушубуз керек. Кошуна колоңузда кимди кайсы бир адамда жетишсиздик болуп жаткан болсо, кыйналып жаткан болсо, ошол адамдарга дагы көңүл буруп, ошол ороза айында ошол адамдарды ашка койбогонго аракет кылышыбыз керек. Биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып баратат. Алла Таалам ушул ороза айында баарыбызды көптөгөн ибадаттарга жетишкенге, соопторго жетишкенге Алла Таалам өзү насип кылсын. Ар бирибиздин кылган ибадаттарыбызды Алла Таалам кабыл кылсын. Билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү Алла Таалам өзү кечирсин. Кайрадан ушул эфирде жолукканга чейин саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.